Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары. Азырынча түз эфирге кошулганча сиздер менен тааныштырып турайын. Биз азыр дүкөндөрдү караганга кетип жатабыз. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаардын Кара Көл шаарыбыздагы ушул азык-түлүктөрдүн баалары боюнча карайлы деп атабыз. Бир мониторинг жүргүзүү боюнча келатабыз. Бизге азыр Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад областык бөлүмүнүн башчысы Чегебаев Фархат Кагаздиевич деген келген. Өткөндө дагы 30 апрелде келген экен. Азыр дагы мынакей келип отурат. Бул монополияны келип баалардын баасын карайлы деп, бир сыйра мониторинг жүргүзөлү деп келип отурабыз. Азыр дагы 1-2 магазинге кирип чыксак деп турабыз. Азырынча кошулуп туруңуздар. Өткөнкүдө түз эфиринде дагы ушундай бир сөздөр болуп калды эле. Ушул гастроном Алато магазинине дагы келгенде интернетим өчүп калды эле. Ошого байланыштуу азыр мына дагы келели деп турабыз. Жамгыр жаап атат. Угулуп жатабы? Жазып коесуздарбы угулуп жатса? Биз дайым ошо сессияларда көтөрүп жатабыз. Ушул кымбат, эмне үчүн Кара Көл кымбат? Ушуларды жөнгө салбайлыбы деп жатабыз да. Ошон үчүн азыр дагы кирип көрөбүз. Мэриянын кызматкерлери бар, шаардык кеңештин төрагасы дагы жүрөт. Анан соц комиссия бар, бизде туруктуу комиссия бар, шаардык кеңеште ошонун төрайымы дагы кошо биз менен жүрөт. Анда эмесе кеттик анда. Жүрүңүз. Жүрөлү? Ооба, жүрүңүз. Жок. Салам алейкум. Достор, жамгыр жаап атат, азыр келишsin. Бир сыра ушул Алато магазинине дагы кирип мониторинг жүргүзөлү деп жатабыз. Азыр дагы санап станциянын кызматкерлерин чакырганбыз. Артыбыздан келип калыш керек. Анда эмесе киребиз. Жүрүңүз. Мынакей Жалал Абад областына караштуу бөлүм башчысы экен. Антимонополиянын башчысы. Баалар боюнча мониторинг жүргүзөлү деп жатабыз. Канчадан экен? 90. Мен урматтуу достор, ушу жакка кирсем эле чыгып калып атты. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Обедов қанша қошады? Тарбандар бар. 15 процент. Башқа жерде салшыл болсын. Башқа жерде 190. Ну, Жалал жақта арзан үшкетте ошақта. Дегенде сенде қымбат болады. Үшкеттен ап бересің. Қаншадан аласыз шunu? Қаншадан келеді сізге? 15 процент аз келеді да. Қаншадан аласыз? Төле қымбат қой басы. Енді ошоны қошуынан жүргізесің, ошоңыз біз деген, например, мен бір өмеде магазинде тұрып алып, кішінекей магазин, мысалы үшін еште сатып атыр,
Doğuşunda satılır, mayında satılır, gürüşünde satılır. Büt nerseni asatını. Aa. Bir kişi. Ali özü bir kişi öz işleyip genelçi. Ali indi 8 kişinin alıptayım, 8 seneyen. 8 seneyen da o adam nalog, kaladın soskontu, nenesi degende. O жараша bağlıyoruz. Antisiп Бұл жалдайız эме da. социалдық майнидегі товарлардың тізбесі бар да. İş işleyen için alар, misal için 7% koyup satıyor. Социалдық майнидегі товарларчы бұлар. Бұл өсімдік майы, un, нан, құмшекер кіреді, ана күріч. Ең негізгілер да шулар. Анан ошолорго биз бардык эле ишкерлерге сунуш кылып атабыз. Торговый надбавканы эми ушул 6 продуктуга 5%, 10% эле торговый надбавка кошуп тургула, өзүнүн келген отпускная ценасынан. Эми калгандары анткени сиз азыр көп да. Бирок бир эле май сатпайсыздар. А калганда эми сиз айтып аткандай 15-20 өзүңүз айтып аткан нормаңыз. А буну мисалы Авиадов башка жерде түшүрөт экен. Окей. Бериянын кыздары мынакей өздөрү мониторинг кылыптыр. Масло подсолнечное. 195 берип атат. 15. А негедир сизде 210 экен. 20% коюп атабыз. Эми ушуну 195ке чейин чүрсөңүз болобу? Авиадовдун. Башкасында сөз жок. 190 экен баалары. Болот да эми, туурабы? Ошону эми чүрүп койсоңуз эми элге деле жакшы да, жергиликтүү бийлик. Өзүңүз деле ушу жердин тургунусуз. Күрүштү алып саттыла дедим сага, күрүшпөй. Шекер. Ооба. Мат резервден келген. Misal üçün men analar koydum, отказ kıldım. Birinci parlament yetiştirmeye satmıştı. Antkeni men çoğun başına men var Bişkek'ten at gelip 65 сомнан. Sattık bana men kızlardan aylık ayaklarını çarsam açıktan meni çocuğum. 70 сомнан сатып бергиле деп эле. Ошондой болуп берет. Сунуш 70ке чейин болчу да. Men aytdım an kişnekey mayızın yeri verdi. Ben Aktayal'da gitkenim satalmayım diye satal koydum. Оңдоп койсоңуз болобу? Сендеги. Olur mu? Boşu Окей. Эми кеңештин депутаттары өздөрү бизге кайрылып атат. Бааларды карап бергилечи, бир мониторинг кылып көрөлүчү. Анткени Жалал Абад облусу боюнча эң кымбат кара көл шаары дешипчи. Өткөндө да 1 ай мурун келгенбиз. Ошондо да 1-2 магазинге кирсек, хорошо деди да баасын өзгөртүп коюшту да шерле ошода. Сахарды 100 сомго чыгарганда экен 95ке чүрүп койду. 90го чүрүп койгондар болду. Калгандары мындай 185, 190. Ооба. Ötökten bir aydan düşürse çürük. Ана авиадавты деле чүрүп койсоңуз болот да, туурабы? Эми мынакей эл үчүн. Сахар эң негизгиси. Хорошо? Сүйлөштүк эже. Эми мындай сизге бир эме ультиматумбуз мындай. Сураныч катары айтып атабыз да мынакей. Анткени эми өзүңүздөр ошол жердин тургунусуз. Мына мониторингти карасак, эң максимальный цена бизде Жалал Абадта 190 сом. Авиадав менен Алейна. А негедир сизде 210 сом. Айырмасы 20 сом болуп атат да. Башка жерге салыштырмалуу. Аны өзүңүзгө деле жакшы болуш керек эртең күнү. Сатуучулар мисалы келсе дагы. Аякка берип атсам, эже майда алгым баттады. Чем монтип 210 деп өтпөй тургандан көрө кичине азыраак надбавка кошсоңуз да батыраак өтүп турган жакшы болот өзүңүзгө деле. Туруп калгандан көрөчү. Мен чүрүп коюп Сүйлөштүк эже. Рахмат. Элибиз кыйналып турганда, элибиз кыйналып турганда жардам берип. Сахарыңыз канча болот сизде? Сахар 100 болот. Качадан алдыңыз сахарысын? 92 сомдон алдым. Азыр ошо кичине отпускная цена кымбаттап кетти сахар өзүчү. 92 кичине эле коштук сахар алып бизде болбаган. Bizde de Жалал Абадтагы кээ-бир точкаларда акыркы алган поставкасы менен 100га чыгып калды. 95-92ден алганда. Мурдагылары 90-95ден сатат. Эски запастычы. 105 айланып калган экен. 100дөн да койду. Турула, ашырбаңыз эми 100дөн. Колдон келсе дагы чүрүп коюңуз. Бир 5-10% кошуп турула. Надбавка 20% эмес да эми. Сизге сунуш катарында 6 товарга ошол айтып атканга 5%, 10% болду. Торговый надбавка. Анан башкаларга мейли 15%дан кошсоңуз болот. Эң негизги социалдык маанидеги товарлар да булар. Элге мындай жетим жеселерге анамналарга колдон келишинче жакшы. Өткөндө да келип кеткенбиз, сизге жолуктуп элек. Ооба. Же бул кыздарга жолукканбыз. Тартап бердик. Рахмат. Эми Аныңыз теме жетим жесирлер сөз жок. Азыр элибиз кыйналып турат да, баары эле каскадта иштебейт экен да. Ошого ачтырга Анан кийин иштебегендерге мындай эле ум менен эме. доступный болбой атат да, мындай бааларчы. Анан дайым эле мага кайрылып атат да, ушул кымбат болуп атат. Канчадан мындар? Мешок 50 килограмм. 50 килограмм. Акырында канчага койдук мени? Кайсын?
Булардын баасы жокпу? Нече долларга да, ценниктерине? Барбы? Бул жакта. Тияктуу бар экен. Кенеде турат. Анан ценниктерде сөз сүйлөп коюңуз товарлардын ар биринен. Сеніктер бар, сеніктер бар. Өткөндө бир келгенде жок болчу, сиздерге айтып өткөнбүз. Кээ бир товарлар Эмес да башка кайсы жерле. Кээ бир товарларга ценниктер илинбей калыптыр. Сеніктер постоянно қойдырамыз. Анан жанагындай просроченный товарлар сатканга болбойт, билесиз мыйзам боюнча. Санэпстен. Өткөндө Болса сайын келіп тексерсек қой. Мониторинг кылып. Азыр текшергенге кичине укту бизди токтотуп койгон. Анан кийин мындай ситуацияда болгондо, отравление болгондо силердин законуңар бар өзүңөрдүн. Жеке ишкерлер текшерүү жөнүндөгү закон ошо негизинде гана келип биз отравление болгондо гана текшерип калып, ага чейин биз түшүндүрүлгөн иштерин жүзүндө келип Ага чейин текшере албайбыз. текшере албайбыз. Анткени Министерство экономикадан бизге курулушка направление берет. Не деген Направление текшерүүгө уруксат дегенчи аны биз Товарларда сроктарын карап коюңуз сактап. Өткөндө йогурттар просроченный бир магазиндерде бар экен. мисалы үчүн 40-50 точканы киргизебиз да. Анан ошол бизге уруксат берип, Анан без маркировки. колуска бергенден кийин направление, андан кийин келип, ошону көрсөтүп атканда гана Местное производство өткөндө висит, мындай выпечкалар бар экен. Мен имеем право. Ушундай биздин праволорубузду да кичине кыскартып койгон. Биз эчтеке жок. Каяктан чыккан, ким чыгарган. мындай адамдын Болуш керек да маркировка. денсаулыгуна Талап кылсаңыздар сиздер да. түздөн түз таасири тийген отравление болуп калса, анда биз ошол момент келебиз. Анда ошо отравление болгуча карабайт экенсиздер да. Түшүндүрүү Отравление болуп керек экен да. түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эмче алып кеткен эмне айткен, бир отравление болгондон кийин Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз ага чейин. Мыйзамда ошо жазылып калган да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Ол күндө текшерип кетчи да. Сиз анда мындай кылсаңыз, кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүз? Азыр түшүндүрүп бериңизчи мына. эми түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө, мисалы үчүн обязательно отравление болгондон Жок, кийин жок, ошондо тиги закондо жазылган да. Именно ошондо адамдын денсаулыгуна түздөн түз таасири тийген моменттер болуп калган учурда деген бар авария болуп калышы мүмкүн, жанагындай отравление болуп калышы. Ошондо ошо сразу келип, ошондо биз текшергенге акыбыз бар. бирок сиз ага чейин, ага чейин биз мисалы үчүн дагы жай убакка даярдык болуш керек да, мындай немелерчи. Отравление действительно мындай неме убакта болот да. Көбүнчө мына жай убактарда эмелерин туура эмес сакталып калыштан болот. Ошондо биз предписание жазабыз. Мындай иштерди кыласыңар деп бир 15 10дон пункт беребиз. Ушуну аткаргыла депчи. Аткаргыла деп берип турабыз. Андан кийин булардан кыздарынан медосмотр өткөндө сан минимум өткөрөбүз. Кандай сатыш керек, кандай тез бузулчу продукттар кандай жерде сакталыш керек, кайсы убакытка чейин сакталыш керек. Анан сырткары дагы маркировканы да карагыла, маркировкада кандай жазылса, срок годности дегендер бар да, ошолорду өзүңөр карап, өзүңөр ишмат этип тургула деген көрсөтмөлөрдү берип турабыз да. Бир суроом бар, бакына мүмкүн мына элге эме айтып коюм. Сиз эскертүү бере аласыз мына сиз магазинге кирдиңиз, просрочный товар турат. Сиз өзүңүз көрдүңүз ошо товарды. Ошону көргөндөн кийин мындай жаран катары эмес, именно ошо санэпидемстанциянын жетекчилиги катары эскертүү берсеңиз болобу? Болот. Кагаз түрүндө да берсеңиз болот, туурабы? Эми бизде азыр бузуулар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынбадыбы? Укук бузуу деп калды. Мурда бузуулар болуп бир алдында эле кайра укук бузуулар болуп келди. Ошондо бизге предупреждение деген немени эскертүү бизге каралбаптыр да. Каралбаптыр. Анда азыр эскертүү да бере албайт экенсиздер. Эми кантип бере албайсың? Эми адам катары, как жетекчи катары эми көрсөң айтып коесуң да. Анан эми мен айтсам деле эже мени как текшерүүчү орган катары кабыл алат да. Анан мага айтып аткан турбайбы, мага предупреждение берип атат дейт да. А биз сразу эле штрафтан баштайт экенбиз да. Ошондой бизге именно санэпидстанцияга предупреждение деген эмени статья жок экен да, ал менен Анда штрафты сиз только отравление болгондон кийин гана салат экенсиз да? Ошо эгерде ошо жанагындай рейдовый проверкада биз кошулуп жүрүп атпайлыкпы? Ошол убакта салабыз. Ошол бир гана эме отравление эмес, может мисалы үчүн жогорку инстанциялар бизге ошентип буйрук чыгарып берип койсо, мэрия жергиликтүү биз кошулуп ал убакта бүгүн азыркы учурда мына бүгүн биз рейдтебиз, бүгүн биз
сала аласызбы бүгүн просрочка көрсөңүз? ооба Сала аласыз штраф. ооба Рахмат. Сизге суроо да. Азыр мына мөөнөтү өтүп кеткендер болуп калса да. Анан сиз азыр эскертүү бересизби же эмне түшүндүрүш иштерин жүргүзөсүзбү? азыр Сиз айтпадыңызбы качан адамга ден соолугуна залал келтиргенде гана биз штраф салабыз дедиңизби туурабы? Кандай болуп калат? Азыр могу жерден просрочкалар чыгып калса, мисалы да, Кудай сактасын, бирок чыгып калса. жок чыгат жөн эле чыгашы мүмкүн да, ал болушу мүмкүн да, чыгат да. Келиңиз анда карап чыгайлы. Карап чыгайлы, анан кантип түшүндүрүштөрдү Анан- жүргүзөсүз? Эгерде азыр ушундай просроченный болсо, биз мисалы үчүн бир 5-6 түрүнөн чыгып калышы мүмкүн да. Аны биз өкмөттүн Акциядан өзгөртүп атат, өкмөттүн 93 токтому бар да. Жанагы просроченныйларды мөөнөтү өтүп кеткендерди сатпоо жөнүндө. Анан ошонун негизинде биз предписание беребиз дагы, ошо опис кылып жазып кетебиз. Мынага, муногуну. Ошону сиз сатпайбыз, сатканга уруксат бербейбиз. Бирок биз уничтожение кыла албайт экенбиз да. Анан булар өздөрү биздин предписание негизинде булар артка кайрыш керек. Анан бизге эме бериш керек да. Азыр карап чыгарыңыз просрочкаларды. Урматтуу достор, мынакей азыр дагы мына баа түшүрүлдү. Баа түштү, азыр мына ценниктерин алмаштырды. Келип 190дон 185тен ала берсеңиздер болот. Бөлөк баалар боюнча да? Магазин телефон. Ал жагын мен эң негизги кызыккан жагым бул баа. Анан аны санапсанса өзү карасын ал нерселерин, а? Станцияны курчу келди. Жок, азырынча чектеп атпайбы? Азырынчабы? Азырынча, потому что бизге как уполномоченный орган текшергиле деген бизге уруксат бербей жатат да. Жогорку кеңештен ошо уполномоченный органдар, по-моему, 15-16 экенбиз да. Ошолорго уруксат бербей, анан биз жазганда, мисалы Биз үчүн текшерген жокпуз. Биз мониторинг жүргүзөт. Мониторинг, түшүндүрүш иштерин жүргүзөт. Мына азыр биз ушул Жок, сен текшербей атасыңар деген мен түшүндүрүп атам да. Биз анда айткан жокпуз. Биз Жок, мен айтпайбыз, сен текшере албайт экен деп. иштерин жүргүздүк элек. Бул киши түшүндү дагы, алейкум ассалам. Түшүндү дагы, бааны азыр түшүрдү да. Мына рахмат. Эми бул күнүмдүк керектелүүчү бул эме болуп атат да, тамак аш болуп атат да. Карапайым элде азыр мына бар эле каскадты иштебейт да. Ошо да. Кыйналган адамдарыбыз бар. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да пайда болуп атат да буларга. Каракөлдө мындай кымбат болуп атат да. Бизге деле неметип калса, иштеп аткан бизге деле жакшы болот болчу. Анан иштебегендерге тем более жакшы. Негиз айтып атам дейм, иштебегендерге дагы өтө кымбат эме болуп атат да. Арза болсо бар Рахмат анда. Мейлиңиздер. Мейлиңиздер. Микрофонумду берип коюңуз. Урматтуу достор, дагы кийинки эмелерге барабыз. Кайсы магазинге барабыз азыр? Эмеге баралы? Седмойго баралы? Седмойго баралы? Урматтуу достор, алыстабайбыз. Асел магазин каяк? Аселге барбайлы эмнергеле. Мейли. Мына мына жергеле. Батыркуловду айтып койсоң. Асел. Анан урматтуу достор, алыстабайбыз. Азыр мына эле. Азыр өчүрүп кое турган болсом, кайра башынан дагы киришке туура келип калып атат, ошондуктан үзүлүп калат да. Үзбөй эле ошо улап турайлы. Эгерде мында кызыксыз болуп калса, жылдырып кийинки көргөндөр
көрүп алсаңыздар болот. Asel magazin. Asel magazin ekan. Ооба. Асел магазин каякта эле? Ооба, ушул жерде. Ну түз да. Ооба. Эң арзан Асел магазин дечү эле ошондой беле? Мурун ошондой болчу. Азыр апельсин. Илгери ошондой. Азыр апельсин арзан бекен, а? Шекерлер дакта 90 болоттун убакта ал жакта 85-86 ушундай. Ошондой магазиндерде кичине ээлерин мактап коюш керек. Келиңиз. Урматтуу достор, улантабыз. Алыстабаңыздар. Билгендериңиздер болсо, жазып турсаңыздар болот. Балким бизди көрүп тура эмес, бааны айтып жаткан болушу мүмкүн. Кайсы магазинде дагы ушундай нерселериңиздер болсо айтып коюңуздар. Азыр анан эртең көрүп ал, эртең жазып комментарий жаза бербеңиздер. Эртең бул магазин деген бүгүн азыр мына карап жүрөбүз. Кээ бир жарандарыбыз 2-3 күнөн көрүп алып деле жаза беришет экен да, анан уже 2-3 күнөн кеч болуп калат тугандар. 7-й догу Акжол кымбат. Акжол. Магазин Камокко. Келиңиздер. Эртерээк. Жүрүңүздөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, саламатсыздарбы? Биз мониторинг кылып жүрдүк элек. Растительные масла организуете? Подсолнечные. Канчадан экен? Жерде авиатор 180 сом экен. Тиги жерде 210 сом болчу, жана көрдүңүз беле? 190га чүрбөдү эже. Ооба. Айттык го эжеге. Эже бүтүр жерде 180, 190 сатып атат. Сизде 200 экен десек, эже түшүргөн. Биракта 180 экен. Биракта 180 сом. 170. 180ден алгам да мен. Эми ал эженин дагы жанагы айтып атпайбы, комментарий бербеди. Кээ бир кичинекей магазиндер өздөрү ишенет. А жерде зарплата жок. А бул эжеде 6 сатуучусу бар экен. 6 сатуучуга зарплата төлөш үчүн мен кичине торговый надбавкамды, маржамды көбүрөөк кошот атам болот да. Ошол себеп менен түшүндүрөт. Эми мейли 190 болсо да жакшы да. Чем 200 доллардан көрөт. Ооба. Эженики жакшы. Просрочкаларын карап коесуздарбы эже? Маржа, торговый надбавка, социально значимый товарларга 10%га чейин же көп кошпой. Бир 6 негизги продукты бар да. Растительное масло, сахар, күрүч, un, нан. Ушулар эң негизги товарлар да булар. Келге керектүү. Күрүч да бар. Ушуларга бир 5-10% эле кошсоңуздар. Хозяйкалар өзүлөрү кошот, биз Салым бирок бааларыңыз жакшы экен, сизди көрдүк. булар нормально кошот эчелер, өстү таза. Башка жерлерде мисалы 190 болсо, сиздерде 180 экен. Анан ценниктерде, мыйзам боюнча ценниктер баарында болуш керек. Өткөндө келгенде жок болчу кээ бирлеринде, бес кетти. Гамметилбеген. Жазылбай калгандар бар. Азыр баарында бар экен, жазып коюп турабыз. Ошолорго карап коюңуз. Анан срок храненияларына, мыйзам боюнча срогунан өтүп кеткен товар сатуу болуш керек да. Аларды карап, аны санэпидемстанцияда карап өзү жөрүп, ал өзү тумсасын. Ундарыңыз канча болот? Ундар Казакстандагы жойкун деген бар 2450. Акындыкы 1950 биринчи сортто, экинчи сортто 1,5. Акындык арзан болсо, биздики да. Şu jana сунуш кылбады бизге. Айттык. Көрүп акындык сиздики арзан. Ошону бир фирменный магазин ачып койсоң. Казакстандагы өзү кымбат болот. Келгенде кымбат болуп атат. Сүйлөшүп туруп. Ошол жакшы эмеде. Bir filmende magazin No, olsa, filmendi. ошонун атын, ошолго Мариям. No, filmendi. Немесинен алдыңыздар деп эле баа беле. Маркировка жок эмеспи? Айттырып коесуздар. Мыйзам боюнча биз маркировка товар болуш керек. Маркировка деген эмне? Ал товардын жөнүндө составы эмне, товар жөнүндө маалымат да, кыргызча, орусча болуш керек. Мамлекеттик жана официалдуу тилде. Анан качан чыккан,
производитель кейін ошол жөнүндө маалымат бериптен күнү потребитель кандай деп домашний видеону алып келген кечели. срок годности вообще сема кеткиле вообще алып жок Албай жанда. буларды вообще азыр Ошо кече алып келген. азыр кече болбойт эч убакта болбойт Алып келишкен да. үйдө эметкен эч убакта албагыла айтып эле предписанияга жазылган биз жазып бергенбиз бул боюнча анан болбойбу Апталамада өзү келет, алып салайын. Алып сал. Алып кетиңиз дейм, азап. анда көрдүңбү Ошо менин алып коесуздар. ал болчу өзүнчө бир сет болсо бейке жазып Бааларды жазып атасызбы, кызым? Медианын кызматкери бул кыз. Бул дагы бааларды жазып жүрөт. Жума сайын баалар боюнча анализ кылышыбыз керек. Мындан кийин бир айда бир жолу баалардын көтөрүлүшү, түшүшү деген анализ жүргүзүп туруш керек экен медиа. цех ачсын Аз мында магазинче келген кишиге клиентке калганын айтып койсо. пожалуйста Сатылып цех ачсын определенный ошол кандай условиясы суу болуш керек биз карап беребиз ал жерде по соответствию объекта уруксат беребиз ошондо можно неме анан алар өздөрү жазып берет дата выработкасы канча күн сакталыш керек анан кийин канча Жумуртка канчадан? 8 сомдон, а? ал жагынан жакшы да иш болуп калса Все, байтык каерде? Урматтуу жарандар, Аселден келип товар алыңыздар. Байтык каякта? Нормально бааны. Магазин 7-мойдо. Байтыкка барышыбыз керек экен. Жүрүңүздөр. Сендиктер бардыгын коюңуз. Бириң алтыр мороженое берсең. Жүрүңүздөр, байтыкка барайлы. Биякта жарандарыбыз байтыкты көргүлө деп атышат. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, азыр байтык магазинин барабыз. Бул эмне дөлөт да? Кел жүрүңүздөр анда. Саламатсыздарбы? бааларды карап коелучу мониторлой. Карап коюп. Растительный масло кай жерде тур? Сахар канча болду? Жок, болду да кеп. Калбай калдыбы? 90дан болот деле, калбай калдыбы? Жерде айвада 170 экен. 170 экен, а? 185. Так оласыз сизден суранышта. Адеп сиздин эмеңизге издеп. Айтыңыз. 185. 185. Чем башка магазиндерге караганда арзан экен бияк. Арзан экен, а? 500 сом болсо дагы. Унчу ун. Un 2450 eкен Казакстандыкы. Азыр эми un кымбаттап калды бир аз. Өткөн жума салыштырып алып 50 сомго чейин кымбаттап 1950 деп жазылып турат го. Алар акунго дейм. Сыртта Казакстандык турат 2450. Эме реклама кылып койбойм бактасы. Не реклама кыласыз? Айтып койбойм ба? Сиз уруксат берсеңиз эми. Сендиктерди илип болду э баалар. Ар бир товарга. Ооба, ар бир товарда болсо. Агыл болсо 1950 болуп турат. Сиздерди дагы эле баягы эмеге үндөйм. Патриоттуулукка үндөйм. Казакстандын унун алсаңыздар, акчабыз Казакстанга чыгып кетет. Барыңыздар ак ундун унун жеңиздер, сураныш сиздерден. Ошондо бизде агун комбинатын өсүктүрүү, өндүрүүгө, жумушчу орун түздүрүүгө, акча мамлекетибизде калып экономикалык өсүш болууга салым кошкон болосуздар. Урматтуу Каракөлдүк жердештерим, барыңыздар патриот болуп, Кыргызстандын гана чыгарылган товарларды алып жеңиздер. Илип болду просто турат. Биз көрбөйт. Рахмат. Ошолор десте. Мороженалардын да теңдиктери жок дейм, Камера жок экен, маркировка бар жок.
Удачи анан жүклөрүн сатып болушу мүмкүн. Тиги, сиз мени алдырбайсыз, тиги магазинди алдырдыңыз. Жок, мен айтып атпайм ошондо. Алдырдыңыз. Ошону айтып атпайм. Өзүбүз жейбиз деп. Мен анан Эме мороженое ценниктери жок. Мороженого да коебуз сенин обязательно, Обязательно могул жерге коюп коюп атат башка магазиндегилер бул жерге. Жазып эле учуна итсек болот. Биз просто кыздар азыр мониторинг жүргүзүп атышат да. Ошон үчүн бааларын обязательно билиш керек. Карап. Смак мынча сом, Бул мынча сом. мишка мынча сом. Сыртынан эле бир перечень кылып жазып коюлат. Келген потребитель карап өзү алып берет, баасын карап тандайт да. Тандоо болуш керек да потребительге. Мен алып койгом. Билмейм да. Билмейм да алып койдум. Болды, жүріңіздер анда. Байтике? Ооба, жүріңіздер. 2450 экен Казакстан мундары. Қазақстандыкі 2450 екен, а? Мундар мурдагы жумага салыштырмалуу бираз кичине көтөрүлүп калды. Казакстандыкын албай эле койгула. Казактарды байытканда баштаттылар. Кыргызстандыкын эле алып келген. Урматтуу достор, дагы улантабыз. Азыр биз 7-аянтчадагы Байтик магазинде өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар боюнча ошол жака баратабыз. Ошол жактан жолугушабыз. Өчүрбөй туруңуздар, чыкпай туруңуздар. Так, жүрүңүздөр эртелетели. Көрүнбөй калды деп эмелерин көрөм да постоянно блогер. Жок, блогер дейчи өзүм. Эмне көрүнбөй калды, что-то деп тягын дейм, бягын көрбөй аткам. Эжеке, биз блогердер эмеспиз, биз ушу элдерге жардамыбыз эле тийсин. Чын атам, сен өзүң мен блогер деп чыгып атпайсың, ошо көрөм да, ошону айтып атам. Депутаттар дагы ушундай иштесе, сөз жок, мен өткөрүп бергенге даярмын. Ушинтип иштешсин. Үлгү катары көрсөтүп атабыз да, ушундай иштешсин депчи. Ошону айтып атпаймын. Анан кийин урматтуу достор, азыр биз түз эфирдебиз эжеке. Биз азыр бир сире ушул антимонополияны өткөндө сессияга чакырттык эле, келбей калды эле. Бүгүн келген экен, атайын мени чакырткыла дедим элем. Өзүм келип, мына түз эфирден көрсөтөлү, бирок буларда укук берилбептир, баягы штраф салганга. Мындай түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп алат экен. Ал эми мониторинг жүргүзүп, эгерде бир айдын ичинде 20%га товарлар көпкө көтөрүлүп, бир ай дагы көтөрүлүп аткан болсо, анда экономика министрлигине жергиликтүү бийлик, бул аткаруу бийлиги, мэрият тактап айтканда сунуш бериш керек экен. Бизде шаарыбызда бир айдан бери кымбат 20%га көтөрүлүп кетти деп сунуш бериш керек экен. Анан өкмөт антимонополияга жөнөт, анан антимонополиянын негизинде келип бааларды турукташтырат экен, урматтуу достор. Биз азыр ошону тактап билдик. Ушу дайым эле ушу аткаруу бийлигине айтсак эле антимонополияга кат жөнөттүк, анан минтик деп келет. Сессиянын чечими менен ушул антимонополияга дагы кат жөнөткөнбүз. Мониторинг жүргүзүп бергиле деп. Апрелдин 30-унда келип мониторинг жүргүзүп кетишкен экен, бирок мени чакырышкан эмес эле. Андан кийин тактап, эмне үчүн мени чакырбай койдуңар деп, кайра башынан чакыргыла деп, мына бүгүн чакыртып экинчи мониторинг жүргүзүп атабыз, урматтуу достор. Өзүңүздөр жазгандай, кафелерди текшерсе болобу Бактеке? Кафелердин эмнесин, баасын текшерткенин билбейт экенмин ошону. Кафелердин тазалыгын, ушул тамактын ачып кеткендегилерин баарын ушул эме текшерет болушу мүмкүн. Так, бу жерде Нагима дегенге келет окшойбуз. Ушулар токтоп. Асылкан апа,
Талайдын жибек жолун текшеришке. Кайсы Талайдын жибек жолу? Талайдын жибек жолу. Sağ olun. Meniki betmeden tutar, şeyde görürler. Ayveda tuttular. Yana jaz oldu. Görünmeyip var. Jaz koyuyorlar mı? Kaçak ken? 170 ken. Olsa ya jaz koyuyorlar. Devam görmesin. Sakar kança olur? Sakar yok. Ha yok bu. Sonra ne edelim? Ya. Ama bağlar da söz. Yükselme yazıyor. Olsun yükselme aslında. Zakon adı işte takta duruyor. Zakon ne var mı? Evet, bu arada bir mal var bakalım. Ana машиналарды тротуардан алып койсуңар, а? Тура эмес жерге кое бересиңер дайымачы, а? Алып койсо машинаны арт жагына койсоңуз да, тротуар деген бул эл баса турган жол да, а? Суваныч. Алейкум ассалам. Кеттикпи? Жакшы элеби? Гүлжамарат токумна. Болдубу? Жакшы эле экен? Жакшы эле экен, о. Так, Жеңиш мырза. Сиз жана сураптырсыз. Бул бала ким деп. Бул бала Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматын Жалал Абад областынын бөлүмүнүн башчысы Чегебаев Фархат Кагаздиевич деген бала экен. Анан мэриядан да коштук. Экономика жана финансы маселелер боюнча жетектөөчү адискен Жолдошбекова Мыскал Бактыбековна деген кызды дагы кошуп, анан санаписанциянын дагы башчысын коштук. Социалдык маселелер боюнча шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын төрайымы Шаменова Гүлжамал Аттакуровна жана Акондо реклама болуп кетти го, ошол эжебиз комиссиянын төрайымы шулардан кошуп мониторинг жүргүзүп жатабыз, урматтуу достор. Азырда эже айтып жатпайбы? Көп эле СМСтер жазышат, бакыт эмне чыкпай калдың. Анан биз ушул моменттерди күтүп турдук атайлап. Бир аз пауза болбосок болбой калды анткени. Бир аз буларды күтүп туруш керек болуп калды да. Чоң иштер, дагы бөлөк иштерибиз, жумуштарыбыз бар туугандар. Анан биз сунушубузду кошо берип келатабыз. Өткөндө да сессияда мэрге сунушубузду бердик. Муниципалдык дүкөн ачышыбыз керек деп. Биз конкуренция менен гана жеңебиз буларды деп атабыз да. Бул өзүнчө монополия болуп, анан коммерсанттар ушинтип каалаган баада кое берген туура эмес туугандар. Анан бул элибизге мындай ыңгайлуу шарт түзүү максатында, анан арзан бериш үчүн, арзан сатыш үчүн муниципалдык магазин ачуу боюнча проект иштеп чыккыла, кайсыл жерге муниципалдык базар ачайлы, дүкөн ачалы деп атабыз да туугандар.
Шаардын мэри Балташев Алмаз Шүкүрәлиевич туура көрдү, туура маселе деди. Анан ошону дагы долбоорун иштеп чыгышсын. Анан иштеп чыккандан кийин каяка кетишти? Биякта турбайбы? Ошол долбоорун иштеп чыкса, бюджеттен 2-3 миллион карап берип, муниципалдык дүкөн аштырсак, жол киресин чыгар, анан ошол жерде иштеген, дүкөндө иштегендердин айлыгын чыгарсак эле, калганын арзан кылып, элибизге кичине арзан саттырсак деген оюбуз бар, туугандар. Куда каласа. Так, сиздердин суранышыңыздар боюнча Каникей деген эженин дүкөнүнө баратабыз. Кийим кечени антимонополия карай албайт экен туугандар. Булардын полномочиясында жок экен. Кийим кече. Улантабыз достор. Ой, эжеке, азыр байтикке барабыз, куда каласың. Камсанабыз. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Фаркат каяка кетти? Фаркат мырза. Ол жака. Так, эжеке, сиз просрочкаңызды караңыз, срочно. Не экен? 190, 180 экен. Байлар. Нормально баалар, жакшы. Нормальный экен, а? 185, 190. Жакшы да бар. Ошондой баалоо? Баары келдирап ушундай болот. 170, 180, 190. Сахар қанша? Ассалаумалейкум. Ассалам, кандай? Жакшыбы? 98. 90 қайтадан алар? 92, 95'ini alırsın. 93'ten aldım. Tertten Bişkek'ten. Çok 92'de şey yaptım da Bişkek'te. 93'ten aldım. Bugün ne geldi içelemiş o? 98 olsa yemeğim böyle bir şey gelmez lazım. Bugün ne çıktı canım? Kaça gelmez kadar? Ушул кодустар Hadi tavalarga bağlar da yazıp koyun. Tavalarda bağlar yazıp koyuş gerek. Tabii izci mizan boyunca. Yerde bir sol, daha bir iki tavar kısa bağlar yok ekan, solar jasıp bildirip koyunuz. Өзү көрүндө эле баалар бар. Калганында бар экен. Gazı top verdi. Өтө эле бар экен. Өткөндө келгенде да жок болчу, айтып. Өткөндө, по-моему, ушул жерден беле йогурт буларды да айтып, просрочныйларды алдыртканбыз. Пересменкада да бар, жаңы бар, эме, пересменкада да коюп отур. Жазып коюп туруп атканда карап коюлат, көрдүңүзбү? 8 сомдон. Жумуртка 8 сомдон экен, а? Өткөндө жазуулар жок болчу. Эми азыр бастан кетиштир, а? Жакшы. Тиеже. Аха, тигеже. Yo, бар карап көрөйүн. Так, эжеке, сиздин оюңуз кандай экен? Мен оюм боюнча азыркы текшерилип жаткан комиссиянын Мониторинг, ошо мониторинг жүргүзүп аткан комиссиянын составы жакшы иштеп атат деп мен өзүм баа бергим келип атат. Анткени булар аябай жакшы түшүндүрүштөн мындан мурда дагы текшерип кеткен экен. Эми экинчи жолу текшерип атыптыр да. Анан мурдага салыштырмалуу азыр эми кичине оңолгондору байкалыптыр. Мен өзүмдүн жолум менен дагы срок годностьтарды карадым. Өзүмө тиешелүү. Жакшы экен. Азыр 3 эмени карадым элем. Нормально экен да. Аны эми дагы караганга. Эми ушундай жүргүзүп иштер жүрүп турса аябай жакшы болот. Биз дагы дайыма ушулар менен катышканга аракетибизди жумшап, элибизге бир жакшы кызматтарды көрсөтүп жүргүбүз келет. Ошондой оюмду айткым келет. Рахмат, дагы бир сыра карап койсоң. Так, Гүлжамал Токуровна, кандай экен? Да, кимдин товарын алышыбыз керек, айтың. Азыр тиякта элдер эмне деп атат? Байтикти карап койгон деп атабы? Байтикти атат. Сокту карадым. Жүрүңүздөр, а? Атак мына эме Береке магазинде мына йогурттарды мына просрочный эмес сроктор менен экен. Сроктор. Көрсөтүп коесузбу? Жөн эле мындай алып өтүп кетпей. Мына бардык 08 08 22.
Мына бул жерде 07 деп турат сроктор. Бул жерде сроктору жакшы экен. Сроктор жакшы экен. Жакшы экен сроктору. Мен карап чыктым тетиги жакты дагы. Баары жакшы. Göster görpek. Bunun senliği kana. 3. Srokтору жакшы. Gün çarpıt. Мындай сакта эмес, а? Просто холодильникке коюп коюп. Ha, canım. Ha. Tamam. Eskirip kalgan emes mi de atamda? Baldı baldı. Айда, бергесем. Мыногу бүт эме штраф салдырып атат. Муну колдонбогула. Буну полностью алып салгыла. Бар жактакта ушундай бар экен. Ошону алып сал. Азыр ал, жок, азыр ал. Мен өзүм деле алып салсам болмок, анан эми өзүң барын ал буну. Эми бар бир да, эми сенден иштейп, сен бир тууганыңбы, ал неме значение? Baldı, getirt жүрүңүздөр анда. Рахмат. Мейлиңиздер, а? Микрофонду. Кайзыга? А, тиги канетка. Незеге? Мантабыз, достор. Май канча сом экен? 185 теңге. 185 экен. Баалары 185. Бияк 160 теңге. Арзандары бар экен. 160, а? Оларда баалары жок экен. Абы жерге ескертеле. Айтып коелу ушундай баалары жазып коюңуз. Калгандарында бар экен. Оларда да баа жок экен, а? Баа жок. Жок. Анда. Дагы бир маселе же. Керектөөчүлөрдү укугун коргоо жөнүндө мыйзамда бардык товарга, кызматтарга баалар көрүнүктүү жерде керектөөчү үчүн үйүнүп туруш керек да. Сиз азыр карасак 5 литровый майларыңызда, нар жакта макарон азыктары турат. Ошолордо, бер жакта да макарон азыктары турат. Баарына баалар жок экен. Жазылбаптыр. Тетигерде караңыз. Сүт азыктарында да баалар жок. Анткени керектөөчүгө деген выбор болуш керек, тандоо. Баа деген көрүнүк жерде туруш керек, керектөөчү өзү тандоо алыш керек. Кайсысын алат? Анан эми азыр баалары жок болсо кантип тандайт? Сизден келип улам сурап отурабы? Ошол бүт баалар илиш керек. Могу жактарда да баалар жок. Караңызчы. Содада да баагыңыз жок, жазылбаптыр. Бааларды жазып илип коюңуз. Сизге мынакей түшүндүрүп атабыз, мыйзамдын талаптары кандай болуш керек. Ошолорду илип жазып, магазиндин ээсине да айтыңыз, түшүндүрүп туруп. Эми сиздерде бар да маркер деген. Маркер менен жазып коюңуз. Астында месталар турат. Көрдүңүзбү? Маркериңиз барбы? Жазып коюңуз азыр эле. Жазып коюңуз. Байке тартып алат. Так раз. Маркер бар болсо жазып коюңуз азыр эле. Эки бүттүгүндө жок экен. 5 литровый майларыңызда жок экен. Жазып коесузбу? Рахмат, сизге суроо. Жакшы эле экен. Эжеке, сизге суроо да өкмөңүздөгөчү. Мектептин жанында китайский эмелерди сатып атат дейт. Витамин, кукси деп атышат да, ошолор кандай болуп калат? Алар мыйзам чегинде кандай болот? Эми мыйзам чегинде
мисалы үчүн Оозлору жара болуп ушундай болуп атат деп жарандардан бул жакта Жас болсо канчадан баасын билесиз да сиз. мисалы үчүн Баасын билесиз, баарына жазып алыңыз. продуктагачы ошого Макарон азыктарыңызда да жок экен. уруксаат кагаздары болуш керек да, сертификаттары болуш керек. Жатка билет Мүмкүн экенсиз бардыр. деле. Мүмкүн жок. Жазып эле Мен коюңуз. айта албайм да азыр. Анан ошого жараша анан айтыш керек да. Аны элдер Анда сизге депутат катары талап коелу, мектептин жанындагы ошол көксүлөрдү барып көрүп койсоңуз, сураныч. Сизге Анткени талап. баягы керектөөчүнүн баягы чөнтөгүнө карап айтат деп атпайбы анычы. Ошол себептен андай болбош керек да. Анан оозлору жара болуп атат деп мына бизде жашоочулар айтып атат, урматтуу эл журт, өзүңүздөр балдарыңызга ушундай нерселерди алып бербеңиздер. 85 бу деле? Өзүңүздөр балдарга тыйын берип атканда Мерге деле жазып. таза тамак аш алып же деп өзүңүздөр сунуштап коюшуңуздар керек да. Өрүкпү же семечкабы бардыгы мындай таза тамак ашка сунуштап койсоңуздар алып жебейт ошону балдарчы. Ал эми азыр мына келгендердин бардыгынын сертификаттары бар да булардын. Ошон үчүн булар сатпай коюуга болбойт да. Оода. ошентип атат да. Урматтуу достор, мынакей баалар жазыла баштады. Мынакей 95, 185 сомдон экен, 30 сом. Бул эмне, гречка бул? Күрүчпү? 5 литровый майларыңыз, үстүнө жазып алыңыз. Вот обедов турат. Кийинкиде келгенде жазуусу жок болбосун дешет. Кеулердики крышкасында экен, көрүнбөй калып атат. Унга да жазып койбойсузбу, унду билесиз да? Баасы канча экен. Так, карындашым келсеңиз. Карындаш, Канчадыр? сиздин эмеңиз боюнча, бааларыңыз боюнча кандай бүгүн өсүп атабы же өспөйдүрбү? Кандай? Өсүп кетти. Өсүп кетти. Канча пайызга өсүптүр? Сахар 85 болса, уже 105 болот. Ошо көпчүлүгү эле өсүп кетти. Майда көтөрүлүп кетти, картага эле көтөрүлүп кетти. Канча пайызга көтөрүлдү? Эми мына бир айдан бери 20% көтөрүлүп турган болсо, анда өкмөткө жазылыш керек да, Фаркат мырза, туурабы? Жергиликтүү өз алымча башкарууну аткаруу бийлиги, микрофонду кармасаңыз. Экономика министрлигине сунуш бериш керек. Аткаруу бийлиги. Аткаруу мэрия. жергиликтүү өз алымча башкаруу органдары, райондук администрациялар. Бир айдан бери 20%дан түшпөй өсүп, Социалдык маанилүү товарлардын тизмеси бар. Ошол товарлар бир айдын ичинде 20% же 20%дан ашык кымбаттап кетсе, сунуш берүүгө милдеме укугу бар да. Анан эгер ошол сунуштун негизинен анан өкмөт анан өзүнүн тийиштүү чечимдерин кабыл алат да. Министерство экономика аркылуу. анда сизге суроо да. Менен Жок, сата берет. Сата берет. Мен айта турган сөзүм качырып бердиңизби азыр? Эмне да айтайын деп. Не істегенде дагы сурайбыз анда. Урматтуу достор, суроолоруңуздар болсо антимонополияга берип калыңыздар, берип сиздерге жооп алып беребиз. Ошо эскертүүлөр берилди да. Жүрүңүздөр анда. Байтын баалары бар экен, но халаттын ичинде бардыгы. Байтык күтүп атат аябай. Саламатсыздар. Байтык күтүп атат, Эл күтүп атат. О, сыйыр бар казыр. урматтуу достор, азыр сиздер суранган Байтык магазинин дүкөнүнө барабыз. Алыстабай туруңуздар. Келиңиз карындашым. Улантабыз, урматтуу достор. Почтага эле
баргандан кийин карайм а. Мейли экөөнү жумуштары. Урматтуу достор, көрдүңүздөр да тиги баан өсүп кетиш боюнча эч кандай штраф бере алышпайт экен. Мынакей мыйзамдын чийкилиги деп коет да мунучу. Жогорку кеңеш жазыш керек эле да. Мыйзамдычы канча штраф салынат, просрочный кандай болот. Булар түшүндүрүү иштерин гана эле жүргүзүп алат экен. Анан санэпидстанция болсо эме дейт. Качан жарандардын мындай денесине залал келтиргенде дейт, ушу отравление болгондо, жалып түшкөндө, анан ошондо гана келип анан штраф салат экен да. Ага чейин эч кандай мындай текшерүү жүргүзө албайт экен да. Бул жана түшүндүрүү иштерин гана жүргүзө алат экен да. Мынакей ушундай достор. Суроолоруңуздар болсо, антимонополия келгенден эмне толк? Антимонополия келгенине толк эмес, бул мониторинг жүргүзүп, сиздер менен мынакей жүргүзүп атабыз. Муну аткаруу бийлиги жогоруда айткандай 20%га көтөрүлүп кеткен болсо, 20%га көтөрүлүп бир айдан бери түшпөй жаткан болсо, аткаруу бийлиги, мэрия, тагыраак айтканда мэрия экономикага каршы экономика министрлигине кат жолдоnuş керек экен. Көрүнүп ушул жерде да мына жолдор апасының мына машиналарды коюп койшот дагы бүт эчтеке көрүнбөй чыга албайсың. Эми айтсаң таарынышат таксисттер экен. Урматтуу достор, сиз буга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүзбү жабы? Жүргүзүп келе атабыз. Постоянно. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эле келе жатабыз. Барлыктарынын колдорунда предписание бар. Ушундай просроченный жасап. Байтик деген каякта ал? Байтик мына өтүп кетип калды. Тиги. Остановка. Бул жеке эле токтото берейин анда. Бакытка деле кирет экенбиз да. Бакытка дагы киребиз. Машина батат, Урматтуу достор, улантабыз. Gün açılıp ketти өткөн экен. Жакшы, саламатсызбы? Жакшысызбы же? Ден соолугуңуз жакшыбы? Түз эфирде эле анан жолугубуз. Асел магазин каякта эми? Асел магазин. Асел, каршы. Куда келеби? Жок, азыр мына кире бербейлби? Асел магазинин баасын уксаң дейт. Эсиң ойт дейт, 2 литрлик майың 450 сом дейт. Жана биз Асел магазинине бардык го. 4-нче этаждын түбүндө. Ошондо Асел магазин. Анан бул деле ошо алардын баасы бирдей эле. Бирдейби? Бирдей эле. Я. Жок. Бир адамдыкы да, ал жерде деле мага бирдей, бакта деле бирдей. Бааларычы. Азыр достор, кимдер келсин? Баалар арзаныраак экен деп айттык го, Аселдичи. Чалкоспу барбы номерлери? Гүлжамал эженики барбы? Эменикичи? Батыркулов Кадыр мырзаныкы. Алмага чыккан жана. Ошо чалсаңыз? Биз күтүп калдык бул жакта.
Hazır dostlar. Hazır daha gireriz. O'sha yoqqa kelayotgan deydi. Zavodga u. Nimaga? Altına magazinga ketib qoldi o'sha yerga. Bu жаққа келишти. Hurmatli dostlar, zavodga emege барат экенбиз Алтынай магазинine. Анан ал жактан кайрылып келет окшойбуз кайра. Biraz geçirim sırayım. Tigiler ötüp geçiptir ошол жакачы. Токтобой. Hurmatlı dostlar, biz Zavod Dostluktun janındагы Алтынай magazinine bara turgan bolup kaldık. Тигилер кошо жүргөндөрүбүз ошол жакка барып калышыптыр. Biraz geçirim сұраймын. Kaçtın go dedi go. Turusbek Ermekbaev. Kaçpayız biz, niye kaçarız? Ne kaçırıp jurdunuz böylece? Biz niye kaçmalık? Gelemiz kayra. Tigiler ошол жакка өтүп кетишиптир. Эми киребиз да. Айтып керек, киришиңе узак болду го дейт. Мен кирме, мен антимонополия болбой атам да, Куралжан Аширова. Эже? Азыр тиги өзү мониторинг жүргүзгөн адамдар кириш керек да. Биз ошолорду күтүп турбайбызбы? Алар Завод Достукка кетип калыштыр. Завод Достуктагы Алтынайга кетип калыптыр. Анан biz ошол жака баратабыз, кайрадан кайрылып келебиз. Жолго үйтөлүп калыптыр. Деподу салып койсоңуздар жакшы болот эле. Деподу иштегендер көрүп жаткан болсоңуздар айтып коюңуздар. Алтынай. Жабык го. Алтынай кайсы Алтынай дейт? Жок, биле атам. Не болду? Бул жактабы? Бул жака база өрүп таштады. Тээкке кириш керек эле да. Эмнеге жаап кетип калды? İş bit kaldır be. Selamun aleyküm kardeş.
Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Sağ olun. Bari ele yaxshi ekan. Nima ekan? Safari yo'q ekan. Qalban oldi. Ellikinde ekan. Başka yerdeki değil bağlar. Şöyle magazin koyuyorken da. Балалары бар екен а мунун сендиктер бар екен Qimmat товар жоқ arzon екен o'yinchi. Eldik bari ile okşaş ekan bağlar. O'xshash. Ava. Жүріңіздер анда. айтмай жабып кетип калыптыр биз бияка кетиптикчи Да? магазин жабылып экен Алар билип калды. Жүрүңүздөр анда байтикке бара калчу. Буякта жарандар качып кеттиңер, ана минтип кеттиңер деп атат. Жүргүлө бол эртерээк. Жабып кетип калбадык, сиз кетип калдыңыздар. А кирдиңиздер беле? Соң келген. Жок, сиздер эмне кыласыңар? Айтып коюш керек эле да. Жүрүңүздөр байтикке эртерээк. Анар калай акеден анар калай экени качып кеттилер. мен Biz eşine tutup kaldık da götürüp bana gidip kalmadık mı? Sizler de götürüp kalmadık mı? Analar şöyle tutmadık şeyler. биз эме бияка кирип атканыбызда жабык ачык болчу кайра тиги магазинден чыксак Bunlar kaçtı da kaçtı. монополияны таанып калышкан окшойт эжеке жүргөндө эшикте Alar ataylar. бүтүп кирип кетип аткан же бир нерсеге жаап кетишти же Atayla yaptı. жабылышты да бирок билбейм роза эже дайым эле мындай арзан эле товарларды сатып жүрчү эле Урматтуу достор, биз өзүбүзчө сүйлөшүбүз керек болуп калды. Мындан кийин кандай кымбат болуп жаткан болсо, мына Facebook'ta группаларга өзүңүздөр эле чыгарып, өзүңүздөр кымбат болуп жаткан болсо, ушундай бир коом өзүбүз мындай биримдиктүү болушубуз керек да. Бир суббота же болбосо 2 суббота мындай базардан продукт албай коелу да, кандай болор экен бөлөк жактан келгендердин баасын түшүрүш үчүн биз баардыгыбыз биримдикте болушубуз керек. Ошон үчүн мен сиздер менен азыр мына баалар боюнча өтүп атабыз. Анан баарыбыз биримдикте бир мындай ишемби күндөр билесиздер го, базарга чыгабыз го, ошондо эч кимибиз эч нерсе албай коюшубуз керек да. Ошондо мындай сиздер суранычта ушу бир мындай сүйлөшөбүз дагы. Şu bölök жактан келгендер дагы мындай түшүрө турган болушубуз керек. Алар көнүп калыптыр да. Алар каракөлдүктөр соодалашпайт дейт экен. Соодалашсаң таң калат. Сен каракөлдүксүңбү депчи. Аңсыңардай соодалашканды үйрөнөлү. Бул сүннөт мусулманчылыкта. Ошон үчүн соодалашканды дагы үйрөнөлү. Антимонополия Каракөлдө жок, Мирбек Аскаров. Жалал Абад областында эле бар экен. Ошол Жалал Абад областында ошо бөлүм башчысы келди да. мен байтикте жаап кетип калдым Кантип жаап кетип койду? Jap ketip kaldı da. Ай, ятты. Şöyle biz tuttursak bu işkene. Şu magazinler. Жүрүңүздөр. Ne diyeyim? Köşeye eski geldiğine kadar çıkacak. Жүрүңүздөр, оны 2 этажга жарабыз. Булар бири-бири менен айтып коюшту да. Жүрүшөт деп, а? Группалары бар да. Ачык бекен? Эмне бирөө эмнесин көтөрүп атабыз. Жауп го. Опы, светофор эмне болуп атат чында эле? Эмне антип ойноп атат? Жок. билем уже эмес керек Бул бузулуп калыптыр да бул светофор.
Öttük anda. Жүрүңүz. Açık eкен го калп эле бирөөнүн күнөөсүн көтөрөлү. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Bana burada geldik. Bağlarga monitör çok oldu. Bağlarga devam edelim. Мында кызба. Maylarınız kaçadan? Ösümlük maylarınız. Yok, litre oylar. 175. Bağlar yok mu? Kayrını yazıp oturup 175'te. Döneler үшін. Bağlar yazılış gerek de mizan boyunca. Жазып koyun sen bağlar. Markeriniz var mı? Bağlar жазып koyun. Жұмыртқаның üstünde bağısı жоқ екен қанша жұмыртқалар? Жұмыртқам 8 сом. Вот. Кей жерде күріштер үстінде bağlar жоқ болады. Bağlarымыз жазылış керек. Маркермен өзү. Бұл жерге жазып бір жерге қойып қойсаңыз. Жан әзірлеп, қойғаннан аз еміп Bağlar төс болуш керек еже. Айка, ұндарыңыз да жоқ екен. Ұндарды да. Аллахы. Эми Маркер жасаңыз. жаап кетпептир. Жөн эле шамалга жабылып. Мизан боюнча болуш керек. Анткени керектүү өчүгө деген келгенде бардык товар болобу, кызмат болобу, ошонун баасы жөнүндө маалымат болуп туруш керек да, көрүнүп жерде. Анткени ал тандоо болуш керек. 21 Сизден сурап отура улам. Жок, бул дата выработкасы эмеспи? Жок, болуш керек. Буларда жазып турат башкаларда. 21:01'de çıkan iken 21:05'te бүтүптүр мына. Уже бүтүптүр. Сахарыңыз канча болот? Анан эме эң товарлар бар да. Сахар. Жалгыз эле калган окшойт. Өсүмдүк майы, күрүч, un, ушулардан эң негизгиси. Буларга 5-10% гана маржа кошсоңуз, калганда эми калгандар эң негизгилер да. Макарон азыктар. Элге эң керектүү товарлар да бар. Көп кошкоңуздар маржа. 5-10. Анан эми кейбирлер жерге барсак 20% кошсо болот. 200 сомго чыгарып алдык. Аларга түшүндүрүп бердик. Ундун баалары жок экен, унду да жазып коюңуз. Унга да канча ун тараса? Жок, 1350 эле, 2350 эмеспи? Ama 2000 emek. 2350 az un жок да. 2350 деп жазыңыз. Баалары жок экен. Казакстандык булар. Бизди Бишкектики жокпу акундар? 1250. Бул кичеке, 25 килограммдыктар да. Bunu ötüyor. Bu satıp verseniz daha çok pop var. Çünkü bir kartonla yazıp koysanız. Bağlar ne istiyorsunuz? Ece men bir sıra vereyim sizge. Жаңандар айтып жатат да. Süt azlıklarında da Байтик кымбат дейт да. Эң кымбат байтик. Карасак бир дагы ценаларын коюлуп отур да. Алар бирөөсүндө да мына колбасаларда дагы. Arzam деп, marker kımbat gelip markerda çıktı. Мисалы да. Ben neyse dedim ya Ценасын келгенде сиз ооз эки айтат экенсиз да, ценасы мынча сом деп, а? Туура? Жоқ еді қояды, балар бүкілі қояды, жерде жек шалғанда жалғыз Ece қарасаңыз, бир дагы жерде коюлуп аптыр. Же колбасаңызда жок, же мына жумурткаңызда коюп аптырсыз. Маркер колдонбогонуңуз ушундан көрүнүп турат. Ручка менен жазып атасыз да. Эгер маркер менен жазып жүргөндө көнгөн маркеріңизди алып чыкмаксыз да. Мына могу сүт азыктарыңызда бирөөсү да жок да. Жок экен. Ценниктерчи. Kirbe alganda bile çözüm. Мен деле отуруп ар кандай ценени айтып берсем болобу анда? Тиги жерде отуруп, ошондо мынча сомду айтып берсем болот да ошондо. Жамааттык ушундай болуп калабы? Мен эми бирөөнүн эметтин күнөөлүү дегенин алысмын, бирок ценниктери жок болгондон анда. Эме бааларын билет болуш керек. Sal jallo terik çiftleri var. Sen ayıp duralım. Bu kadar Эжеке мынагы сурооңуз өтүп кетти. Эме ушулар боюнча дагы эме Бакыт Насырдиновична буумну алып келип аткан. Ооба, мыйзамсыз.
Бирокчу бул эл жумушсуздуктан ушуну үйдө аялдар бала чакан багам деп алып келип коюп атат да. Ушуну жасаганды биз мыйзамдаштыруу жолун карап беришибиз керек деп ойлойм. Азыр саткызбай койсок биз бир үй бүлөнүн көлөмдүк тамак ашын алып коюп атабыз, ырыскысынчы. Мен түшүнүп турам. Турам. Мен түшүнүп Қалай турам. болуш керек да? Сизден суранабызчы, ушуну кандай кылып специалия кылып Холодильникте болуш Бере албайт да, буларда андай укук жок да, бергидей. эме бир жакшы кухня болуш керек. Жок, Бардык шарттары келсе кылып берсе болот. Просто ушу жасаган адам Эртеңине өзү болот. бир комнатаны, бир эмени өткөн алыш керек да, немесе Товарный соседство сакталыш керек. Товарный соседство Мына бул средстваны продукттарды аралаштырып башлап. Ал сен азыр сүрүп коесуң, өзүң ушугөндө ысытасың, аны бул ысытпаш керек да. Сен ысыткандачы. Бул бир эмес калыпта туруш керек да. Бу жерде 20 градус деле жок экен. Эми холодильникте сакталыш керек да. Бул холодильник эмес да. А сен өзүң условияңды өзүңдүн немең айтпа да, бул өз талап боюнча ушундай да. Молочный продукция кирет да, билесиңер. Сөзсүз түрдө холодильникте болуш керек да. эже мен ноңгу О, жасагандар нандар ушинтип коюлган туурабы, туура эмеспи? Ундун үстүнө Эчте тура эмес. Булавка жок да, анан кийин айланып коюп атабыз да. Пакетке салып коюп атам. Мына эже талап кылайык кылыңызга, сизден суранышта эми. Холодильникке салыңызга. Ушундай экен, мейличи деп берсек болбойт да. Баарын да талабына ылайык кылып кое бериңиз. 2 ноңгулар + боюнча 2ден 20га чейин экен. предписание бергенге Температура болот деди, сакталыш туурабы? керек. Сиз ошол боюнча элдерге эме берип койбойсузбу? Кандай кылсак мыйзамдаштырып сатат? Мына жумушсуздуктан Много азыр биз мониторду жүргүзүп аткан учурда мындай жагдайларга туш келип аттык да. Адамдар үйдө отурган иши жок адамдар мындай колго түйүп чучпара жасап өткөрүп атышты. Анан бир четинен бул жумушсуздук. Ошо жасаткан адам өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде өзүн камсыз акча менен камсыз кылам деген жагдайды алып келип атат да. Эми бул жерде ушундай маселе көтөрүлүп атат. Санэпидстанция жагынан кандай жардам бере алат ушундай мыйзамдаштырганга деп атат. Анан биз жагынан эми бизге негизинен мини цехке ылайыкташтырылган помещениеда жасаса болот. Ал же ошо обязательно өзүнчө болгон. Эмне үйдө, бар үйдө биз рұқсат бербейбиз. Ошон үчүн ошо жагында дагы биз мыйзамдаштырып бергенге жардамыбызды берсек да. Только өзүнчө турган. Мүмкүн атайын болбосо ал сурасып талаптарды бар. Анан эгерде чынында ким ушундай ишке баргысы келсе, жасагысы келсе, кайрылсын, санэпидстанция кайрылсын, мен түшүндүрүштерин жүргүзүп, анан более оптимальный варианты менен түшүндүрүп айтып берем. Азыр мына эмеден алып койдук эже бул деген бирөөнүн тиричилиги да. Ооба, соответствующий этпейт, ооба туура. Бирок эме баягы адам Караңыз, бер жагын караңызчы, йогурттардын жиги барын караңызчы. Мына азыр муну алып койду, сатпайм деди. Биз кеткенден кайра сатпайбы? Йогурттар канча силердин көзүңөрчү уничтожить этип кылбаса каяктан билесиз? Канча? Эми мындай да азыр Жок, сатпайм деди. Эмне кылат? Мусор кыргызыш керек беле? булар кайтадан ошол жака Мен го түшүнбөйм, адис эмесин да. Возвратым болсо возвратым. Булар ушундай Возвратым ба? кеткен продукциялардын баарын чогултуп, ошо производитель каяктан алып келди? Алды, ким келди? Ошо эмеде артка жөнөтүш керек. Өздөрү жөнөтүш керек. Анан ошого бизге мынанча убакытта, мынанча числодо мен жөнөттүм деп булар бизге жазуу жүзүндө жооп бериш керек. Бул жөнүндө биз эми иштейбиз да, эми азыр жана жерден дагы болду го. Ошондой биз барабыз да, кана мыналар эмне кылды, эмеңерди бергиле, жөнөткүлө. Сомдон ашырбаңыз. Мен эми билем да примерно ким кайда экенинчи. Ошон үчүн ошол жерде да иштейбиз. Рахмат. Рахмат. Туура, сахар өзү кымбаттап калды. Так, могу сууларыңыздын деле баалары жок экен, эжеке. Бул жактабы? Холодильниктеби, э? Yumurta açsın bize.
мына ундарыңды дагычы тура эле мындай жерге койбоюш керек да. Алдын обязательно подон менен анан блокада берип коюшат. Ошондо желательно бул жерде 10 кап, 5 кап эле алып эми 5 кап, 10 кап. эми жолдо Bir машина түшүрбөй. түшүнүп атам, бирок жолдо болуп атпайбы? Бул жерде сен сата турган гана сата турган складской помещение эмес да. Складской помещениеде болуш керек. Анан мынантип болбойт. Полка, подон полка. Ошондой гана болуш керек. А калган жерлери ачык туруш керек, келген караш керек, тиги жагын караш керек, бул жагын караш керек, мындай кылып турган. Зат эле келе атабыз, эми бир жол эмесмин го. Мен деле бир жол эмесмин го. Эми берпейм го. Урматтуу достор. Улантабыз. Шетине кетип бир шындай эле алдым мен өзүмчү. Телевизордон баштап. Ой, иштебейби, сен иштебейден эч ким жок. Просто Мындай талапка жок, талапка ылайык болуп атат да, мурда ушинтип эле сатып жүргөнбүз да. ошондо ушинтип эле көнүп калгансыздар. Биз азыр бөлөк магазиндерде жүргөнбүз да, мен сизди эч ойлонбоп турбуз да. Азыр могу эме көрөбүз, 2 этажга деп жарандарыбыз. Mo aselге кирип коём, 2 тач карады. Я суу берсеңиз ичем, чаңкадым. Келбей эле коеюн десем бактасыз иш болбойт да. Барасың да. Депутат болгондон кийин элдин жүгүн көтөрөм дегенден кийин барасыз да. Урматтуу достор, улантабыз. Асел магазинге сиздердин суранышыңыздар боюнча. Чарчап калдым мен. Печенье, конфет турган жерлерин карап койгула ачык дейт. Басын қоймайсыз беке. Саламатсызбы? Келіңіз, жазыңыз. Немеде? Түшіндіріп қойын бе же? Мыйзам бойынша керектөөчү құқығын қорғау жөнүндө мыйзам бар да. Ал бойынша керектөөчүгө товарлар болобу, кызмат болобу бардыгы на видном месте, көрүнүктүү жерде. Угуп атасызбы? Көрүнүктүү жерде баалар илинип туруш керек. Ошон үчүн тиги илип коюңуздар, жазып туруп. Майларда баалар жок экен. Майлардын баасы канча литрлар? Баалар бар, деп жазылды. Көрмөйт го берде. Булардын да жок экен, бияктарында. А буларда бар экен 170 дейт. 170 дейт булар. Булардын да жок экен баалары. А тигиде бар экен 160 дейт. 160, 170 экен. Биринчи мындай предупреждение беришиңер кетти. Жок, ошо жазып койгула деп сизге айтып атпайлыбы? Айтып атабыз. Эмеде уже жазганда калбай. Жок, сизге эскертип атабыз ошону айтып атпайлыбы ооз экеле. Мындай жазып коюш керек. Мыйзам боюнча жазылыш керек деп түшүндүрүп. Эскертишиңер керек. Магазин бүгүн ачылган жок да, бул иштеп атат. Ошону жазып коюңуз. Ошону хозяйкага айтам да мага айтпайт. Туура түшүнүңүз эже. Мен туура эле. Керектөөчүлөр мыйзам боюнча жазылыш керек. Анан дагы кайра повторный келебиз. Ошондо келгенде анан дагы эмкисине дайыз. Анда эме болбойлук. Илип коюңуз баарын жазып. Баалары бар экен. Тура бар экен. Бар экен. А неже просроченалар жокпу? Жок. Просроченный алып кетсе. Алып кетсе, да? Просрочкалар болуп калса дагы өздөрү алып кетет да кайра, возврат алып кетет. Алып кетсе, болуп калса. Болуп калса өздөрү бир жумада бербегенде кайра менять беришет. Ага чейин туруп турат. Биз сизди коркутуш үчүн келген жокпуз. Биз мониторинг жүргүзүп атабыз баалар боюнча. Эмне үчүн Каракөлдө баалар кымбат? Анан сендиктер талаптарга ылайык болуш керек деп атабыз да. Жана мынуңуз кандай я? Эже, мынау турганыңыз туурабы, мынау полдо? Салып атасызбы бияка? Ушу жерге коюп койдуңуздар беле деп атпайбы? Бияка холодильникке салып аткан турбайсыздарбы? Коробкадан бул жака пакетке салып атышкан экен.
Balıktın bağları жок бе же? Булардын деле бала. Balıkların bağları жок экен да? Өзүчү. Теке жазып постар, болду. Символlar кезде миниатюр этип калыптыр ошондо. Болду. Бизди дагы эл ошону жеп атат да. Барып көзөмөлдө өзүңөрдү сурабайсың. Кымбаттап кетти. Бала жазылбай жатты. Ошон үчүн коюп койсоңуз Могу жердеги баланы сайсызга Хажайкасы түшүндүрүп бала ишкен экен деп оңдоп берсеңдер. Жакшы ишкен. Клещи центиктер. Клещи центиктер. Так, карындашым, сиз мэриянын кызматкери катары айтыңыз, кандай экен баалары бул жак боюнча анализ жүргүзүп атасыз да? Ооба, бул жактыкы деле в основном сахар жок экен. Чай 80, макарон 65. Берки магазиндердин баалары менен бирдей эле экен, бул жактыкы деле. Ошол. Сиз жума сайын текшересизби же ай сайынбы? Жок, мен жума сайын текшерем. Жума сайын. Ооба. Жума сайын текшерем. Мындай жума сайын дайыма текшерип келет. Ооба, понедельник или пятница. Мынакей урматтуу достор, ушинтип мэриянын кызматкери жума сайын текшерет экен да. Так, просроченалар боюнча жок бе же? Домашний керек. Алса. Домашний болса жок. Bunu ölçüp tuş gerektir. Karmağın sayını bekaltıp, beka kızıkçı oldu. Bunun arkasında toşkasa, ölçüp tuş gerektir. Ошо болгон менен бир адам үчүн бул адам эметип калышы мүмкүн да, жабыр тартып калышы мүмкүн. Тем более бул как эме катары болуп атат да, скоро портящий продукт деметип. Желательно албагыла. Макулбу? Өзүңөр жооп берип каласыңар да, ал берген киши сине жооп бербейт. А сен алып сатып атасың, сен элге сатып атасың да, сен каяктан билесиң мунун качествосу кандай экенин, безопасности бар жок экенин сен билбейсиң да. Биз деле түшүндүрүштөрүн жүргүзүп айтып аттык элек, ошону кубаңардын түнүнөн өткөрүп коюп атасыңар да. Болду, башка жокпу, претензия жок? А так Жакшы да? эме Так, мындай кылалы. Биякта жарандардын кайрылуусу боюнча эки этажды да карап бергиле деп атат, оно жердеги. Жүрүңүздөр. Ошол жерде кымбат деп атат да. Карап берип коелу, урматтуу достор. Эжеке, что-то эме жарандарыбыз дагы бир мындай сунуш эме айтып атат да. Просроченныйларды кайра алып кетет деп жатпайбы? ооба. Анан жанагы бар просроченныйларды алып барып, кайра мөөнөтүн алмаштырып туруп алып келип коюшпайбы? Мен го түшүнбөйт экенмин анан. Мына интернетте деле болуп атпайбы? Жарандарыбызды жакшы сурап өттүр могу жердечи. Андай да болушу мүмкүн. Бакытты Жумагүл айтканын уктуңарбы дейт. Просроченныйды дейт. Кайра алып кетет деп, значит, булар менен иштешет, кайра жасап алып келишет дейт. Эми человеческий факторда булчу. Эми биз тигил жакка кетирип койдук. Буларга түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атпайлыкпы? Анан кийин кайра булар алып алса, андай болбош керек эле да. Болбош керек. Анан бирок человеческий фактор, азыр мен айта албайм аны. Текшергенде чыгып калат. Анын эгерде даже башка упаковка кылып келсе да, ошо да. көрмөйүнчө айта Ошо да. албайсың. Именно ошондой жок, эми азыр бул үйдө жасалып атпайбы? Анан Айткан жок. Жанагы Жок, йогурт, жанагы нерселер алып кетет деп атпайбы, мисалы да? андай да болуп аткан. Ошентип алдыга келгенде эле текшерүүлөр Эжеке, катыраак көзөмөлгө албасаңыз болбойт. Эми бул маселени биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, мында полномочияңарды
emetiş керек экен, жогорку кеңешке коюш керек экен бул маселени чында. Жөн эле түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүп алат экенсиңер да. Биз текшере албай атпайлыкпы да, мен айтып атпаймынбы, түшүндүрүү гана ушундай иштер, а биздин түшүндүрүү иштерин неметкенден кийин булардын кулагына сырттан эле кетип калат да эми. Анан жанагындай документально кылганда анда более-менее эме болуп калат эле да. 2 жыл болгондо 2,5 жыл. Биз текшерген жокпуз да. Ана конечно булай Şu маселени коюш керек экен. Антимонополия силердин дагы полномочияңыздарды көбөйтүш керек экен, а? 85 экен. Май канча сом экен? 185 теңге. 185 тан, а? Аха. Шекер бар бекен? Шекер 95 теңге. Шекер 95 тен. Растительный масса 185. Кум шекерлердин баалары турат мынакей. 90дон дейт. Өзүнүн эмесине жараша экен да. Булар якында. Не бул эмелер бул жүрүштөр? Вот 170 теңге. Булар 2,5 килограмм ойлар экен да. 140 бу? 140 ишин 70 сомдон. Негизи ушундай да, бүт эле жерде. Кум эмелер. Рис минимальный 170тен баштап, импорттар эми кымбат да. Булар кымбаты да бар. Кымбаттары мынакей 150. Лазер 150 бул. Жарандарыбыздан дагы комментарий жазып атышат да. Аптекада дагы срок өтүп кеткен памперстерди сатышат, ошолорду текшербейсиңер дейт. Аны дары-дармектерди эме саламаттык сактоо министрлигинин алдында дары каражаттарын көзөмөлдөөчү департаменти бар. Ошол департаменттин функциясына кирет да, ошолар карайт негизгисинчи. Алардын бизде Ошто бөлүмү бар. По түштүк регион боюнча бөлүмү бар. Ал бөлүмүнүн ар бир областта да өзүнүн кызматкерлери бар. Аларга да кайрылыш керек да. Сиздер чогуу кызматташпайт экенсиздер? Биз чогуу кызматташабыз кээ бир учурларда. Ал жерде баягы өкмөттүн бир чечимдери чыгып калат кээде. Чогуу мониторинг кылгыла дегендечи. Мисалы өткөндө эле ушундай бир чечим чыгып калды. Чечим чыкканда ошондо чогуу бааларында кандай болуп атат мониторинг кылып чыкканбыз да. Анан сиз айткандай жана талаптары сакталышы кандай анын процедураларын эми алар баягы специалист болгондон ошо дары-дармек департаменти кызматкерлери билет да аны кандай болот. Кадырдыронкулар, мындай болобу? Анда ушу дары-дармектерди кароо боюнча, мына памперстердин срок өтүп кеткендери боюнча карабайсыңарбы? Булардын эмесине кирбейт экен. Ал дары-дармек департамент бар. Дары-дармек департаменти кеңештин атынан кат жолдойлу дагы аптекаларды карап чыксын десер. По южному региону город Ошто жайгашкан. Ошто бар экен, ошону да чакыралы дагы аптекаларды карап чыксын. Мына жарандарыбыз дагы жазып атат аптекалар боюнча. Просроченный эмелерди, памперстерди сатып атышат. Ошолордо бир сыра дары-дармектерди карап койсун, а? Ушул боюнча дагы тез аранын ичинде кат жазып койсоңуз сизден сураныч. Урматтуу достор, жаздык, эми айттык, эми Каракөл шаар кеңешинен атынан жазылат кат аптекалары боюнча. Так, эжеке, барбы бирдеке? Бары жакшы эле. Көрө албай атам, азыр мен текшергеним нормальный болуп атат. Карап чыккандарым эмелери сроктору нормальный болду да. Аны азыр да карап атам. Анан да бир-эки жерди карайынчы. Мына жерде 18 жашка чейин балдарга сатылган. Кээде текшереді Жоқ, бирок неме 18 жаштан нары. Өзгөдүлөр ошондой да, мыйзам боюнча ошондой. Колорду карап койгон. Макул. 20 суток хранение. Эме выработка кайда жүрөт көрбөтөм. Карачы, 20 суток деп атат бул. Кайда жазып турат выработка, мына бул жерде. Карачы. Немеде келгенде мо? Спиртте келгенде? Жок, бул жерде жатыр 20 күн депчи. Срок хранениени бирок качан чыкканы жазылбай жатат да. Чыккан жазыш керек эле да, бир жеринде болуш керек эле да. Биржумада жүргөн шыкта. Ошону качан алдың дедиң? 4 күн алдың ба? Уже келишет да булар. Ушул вопросу да эметип койчу, а? Хорошо. Сорокта Эметип берсин. Надо бар экен.
Нормально. Жири нормально. Атайын нандары үчүнчү. Бактасы биришке кошсоңуз. Өзү атайын нандары үчүн мындай полка болуш керек да, деревянныйчы. Ар бир магазинде ушундай полка болуп, анан ушул жерде дагы могу баягы коопсуздук сакталыш үчүн тамак аш коопсуздугу моундай пакеттерге оролуп туруш керек да. Анан жанагынтип un каптардын үстүнө коюп койгон, булардын баардыгы тең талапка жооп бербейт да, урматтуу. Моундай болуп турганда болбойт, себеби ар кимдер бирок кир колу менен кармап кетиши мүмкүн. Ылай колу менен кармап кетиши мүмкүн. Сөзсүз түрдө пакеттерде туруш керек да. Пакеттер бар экен кол дейинде. Ооба. Бирок издегендечи адамдар пакет менен издебейт да, кол менен издеп алып кетет. Мына неметке ошо менен. Жакшыраак экен, жыгачтан койду, жакшы экен жанагыга караганда. Ооба. Жада ысык кылып алып келгенде ошого кичине немесин деп. Бирокча эме жакшы экен полкага. Бир эмеге канча бир дана лепешка? Bir lüpüşka 28. 28 да. Жана Мериянын кызы какта жүрөт? 28 болгондо 2 жума болду. Почему-то Мериянын эмеси монитор жүргүзгөнүн 25 күнүнө жүргүзөт. Урматтуу Болдукан Молдалиев, мына атайын ССтин адамы, мына башчысы. Ооба, уже 2 жума болду. Начальниги мынакей же. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, сиздер ССтен кошуп алсаңар болмок экен деп атат. Мен Көчкөнбаева Жамил Абдуллаевна, мамлекеттик санитет көзөмөл бөлүмүнүн башчысымын. Азыр ошо мониторинг баалар боюнча комиссиянын составында мен дагы ушулар менен чогуу жүрөмүн. Элдердин суроолору келип түшүп атат. Ошого дагы жооп бердим, бир-эки суроосуна. Анан ошо ишти жүргүзөм. Сурооңуздар болсо айтыңыздар. Санитардык талап тагыдай бекен? Эми санитардык талапты мен 100% аткарат деп айта албайм. Мүчүрүштөр көп бар экен. Аны ошо текшергенде ошо бизге санитет көзөмөл борборуна тийиштүү маселелер боюнча кандай продукттар кандай жерде сакталыш керек, алардын коопсуздугу жөнүндө маселелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, суроого өтүп кеткен продуктларды алып койдук өзүнчө. Бул боюнча, мисалы үчүн азыр комиссия менен мен иш жүргүзө албайм, ошондуктан ушунун негизинде эртеңден баштап ошо кайсы жерден кайсы продукциялар суроого өткөн, ошол боюнча документальный иштерди жүргүзөм. Рахмат, урматтуу достор. Негизинен шоколаддар сатылып атып, мына 23.01.22. түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүзбү? Ооба. Эми түшүндүрүү иштерин эмес, эми муну боюнча азыр бул жерде өзүнчө топтоп койдук. Сактоо мөөнөтү өтүп кеткен шоколаддарды бул боюнча документальный ошо эртеңден баштап жүргүзүлөт да. Эми азыр же өзүм калышым керек комиссиядан. Өзүңүзчө буйрук чыгарып, анан Бул боюнча өкмөттүн токтому бар да, 93-чү. Ошонун негизинде кандай жол менен кай жакка барат, булардын ошол жерде жазылат да. Документтер ошо бирөөсүн буларга таштап кетем, бирөөсү өзүмдө болот. Ошо именно просрочкалар боюнча. Азыр мына көрүп отурасыз да? Ооба. Боюнча Ооба. түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүз, протокол түзөсүз да? Альпен Голд фирманын шоколаддарын полный карап чыгыш керек экен да. Уюлдук телефонун батарейкасы отуруп атат. Ооба. Баардык сурооктор өтүптүр. Тигиз менен сүйлөшүп, азыр мен санап коеюнчу, канча экенин. Январь 23-чү январь. Найди. Шоколаддар бүт марка. Ооба, көрдүм. Жыйырма жети. Ким тигиз менен сүйлөшүп коет. Жок, мен эми азырчы
эми мындан башка деле болуш керек да. Эртең дастархананы бир текшерип кетип анан кийин канча продукта, кандай продукция экенин өзүнчө кылгандан кийин эме кылабыз да. Реализация. Булардын өткөн тургу просрочкалар. Бизди жаман көрбөңүздөр. Азыркы учурда бала чакаларыбызда абдан көп оору, бөйрөк оору дегендер мына жаңы эле 5 жашар балабыздын деле 8 жашар кыздарыбыздын бөйрөк оорулары көбөйүп баратат. Алар эмнеден ушундай просрочный, ичинде жанагындай химиясы көп, составы начар товарлардын последствиясы ушулардын баарычы. Ошон үчүн баарыңыздар туура түшүнүү менен караңыздар бизди. Биз да өз милдетибизди аткарып жатабыз. Сизге мындай коробкасы менен берген. Колой чоң берген да. Эми аралаштырып сен эми азыр бул ушул жерде турсак сен эртең келем мен. Анан бул боюнча мен документальный иштер жүргүзөм. Хорошо, макул же. Ошол фирманын өзүнө бериш керек да, списанияны. Эмне үчүн ушундай товарлар таркатып атат, туурабы? Жок, сен ошо өзүң өткөрүп жүргендирсиң, может. Сен ал өткөрүп берип атабы? Шектен салышканда магачы коробка. Жакында салдыбы? Могу кыштан кийин да. Кыштан кийин бул январда бүтүп тур. Ошо. Анда сен карап эле ала алгансың да? Ошо коробка менен келет да. Ошо бир коробка чоң. Рахмат, мейлиңиздер да. Так, урматтуу комиссия, могу жерге туруп бир аз сүйлөшүп алалы. Кандай дейсиздер? Негизинен карап чыктык да. Анан кийин сиздин оюңуз кандай? Антимонополиянын мындай эмеси Завод областындагы областын бөлүм башчысы катары оюңузду айтып кетесизби биздин жарандарыбызга? Бааларга мониторинг кылып чыктык, мынакей сиздер менен чогуу биргеликте. Бааларды көрдүңүздөр. Кээ бир магазиндерде башка магазиндерге салыштырмалуу кээ бир баалар өтө эле кымбат экен. Аны өзүңүздөр көрдүңүз, ишкерлер менен сүйлөшүп, өзүбүздүн сунуштарды айттык. Бирок ошол сунуштарды туура кабыл алып, бааларын да өзгөртүү кылды, өзүңүз көрдүңүз. Анан эң негизги социалдык маанидеги товарларга биз тараптан антимонополий орган тарабынан сунуштар айтылды. Торговый надбавканын маржаны 5%, 10%га чейин депчи сунуштарды берип атат сунуштарды. Ал сунуштарды туура көрүп, мынакей кабыл алып атат. Бирок ошол эле бааларын карап көрдүк. Баалар биздин бул Жалал Абад облусундагы облустун борбору болгон Жалал Абад шаарындагы баалар менен бирдей эле экен да. Кээ бир учурлар да бар экен, 1-2 магазин. Аларды эми өзүңүз көрдүңүз. Аларды сунуш менен айтып, алардын өзүнүн да түшүнүүсү менен оңдолду. Андан башка керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзам боюнча, талаптар боюнча баалар илиниш керек ар бир товарларга. Ошол учурлар көп катталып атат. Баалар илинбейт экен. Алардын баарын эскерттик. Буга чейин билесиздер, 30 апрелде келгенде дагы Көркеңеш төрагасы менен биргеликте кыдырып чыкканбыз. Ошол кыдырып чыккан магазиндерге азыр мынакей кайра кирсек, кадимкидей өзгөрүү бар. Бардык баалар илинип турат. Ошол убакта дагы кээ бир акыбат болбой калган магазиндерде бузуулар бар экен. Анын баарын эскерттик сиздер менен. Туура түшүнүү менен ошол замат бааларын жазып илишип атат. Анан кийин мыйзам боюнча дагы товардын өтүп кеткен мөөнөттөрүн так сактоо боюнча да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Товардык маркировкалар боюнча туура мыйзамдардын талаптарын түшүндүрүп атабыз. Ал боюнча дагы эми ишкерлер тарабынан туура түшүнүү менен кабыл алып атат. Мынакей санэпидемстанцияда өзүнүн функцияларын, талаптарынын негизинде дагы өзүнүн сунуштарын берип атат. Рахмат. Санэпид көзөмөл катары эжеке. Сиз бүгүн эмнелерди байкадыңыз? Эмне деп айта элеңиз? Анан бул жерде жарандардан дагы мындай сөз болуп атат да. Эмнеге эртеңки калтырат протоколду? Эртең булар чөнтөн акча салып койсо жаап койшот дегендер болот. Эми сөз эркиндиги бар. Сиз ага кап болбоңуз, бирок сиз ушуну жоопкерчилик мамиле менен эртең сиз мындай да жергиликтүү депутаттык статус, жергиликтүү кеңештин депутаттык статусу деген мыйзам бар 19-беренесине ылайык. Депутат мыйзам бузуучулукту көрсө, тиешелүү органдарга кайрылат да. Мына тиешелүү органдар сиздерсиздер. Анан сиздер кандай чара көргөндүгүңүз тууралуу 15 күнүн ичинде же болбосо 1 айдын ичинде териштүү болуп калган болсо 1 айдын ичинде жооп берүүгө милдеттүүсүздөр да. Ошону эми сиздер жоопкерчилик мамиле менен анан шаардык кеңешке эмне кандай чара көргөндүгүңүз тууралуу бизге маалымат берип койсоңуз эжеке. Ооба, сөзсүз түрдө. Эмнени байкадыңыз бүгүн? Эми мен бүгүн комиссиянын составында бул жерде айтып
кеткендей балар боюнча мониторинг экен. Бирок комиссия болуп санэпидстанцияны дагы кошту. Биз баага тиешеси жок болсо дагы, бирок ошол жерде сатылып жаткан продукциялардын коопсуздугу жөнүндө, ошолордун тазалыгы жөнүндө милдет бизге жүктөлгөн да. Анан ошон үчүн бардыгын мен өзүм санэпидстанцияга тиешелүү функцияны ошол жерден караганга аракет кылып, анын ичинден баягы укук бузуучулуктагы катталды десем болот да. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, документальный эртең кайра бир сыйра ошо бүгүнкү текшерип кеткен объектилерге кайра барып, андан кийин өзүбүздүн санэпидстанциянын жасаган иштери боюнча канча продукцияны реализациядан алдык, канча адамга штрафтар салынды, ушу жана башка маалымат боюнча 1-2 күн ичинде кылган иштерибизди жазуу түрүндө маалымат беребиз. Рахмат. Просрочкаларды ачып салыш керек эле да дейт да. Жана булардын айтуусу боюнча биз кайра артка жөнөтөбүз деп атышат да, мисалычы. Артка жөнөтөбүз, ачып салыш керек. Ачып салсак биз мындай сиз ыйгарып берген укуктан аша чыгып кеткен болуп калбайсызбы? Эми андай эмес да. Эми бул жерде мындай да, уничтожение деген бар, жок кылып коюу дегенчи. Жок кылып коюу. Анда ошондо жок кылып коюу болсо, аны ак түзүп, анан жанагынтип, мисалы үчүн консервалар, бамбаж андай мындай болсо, ошолорду балталап, ачып, анан кийин уничтожать этебиз. Анан суроого өтүп кеткендерди биз арткы эле кайтып коебуз. Рахмат. Көзөмөлүңүзгө алыңыз. Алам. Мындан кийин мына өзүңүз көрүп атасыз, просрочкалар бар экен. Бар. Анан мен жогоруда айткандай, мектептин жанындагы китайский сатылып жаткан немелер боюнча дагы бир сыйра барып көрүп тактап койсоңуз, Ооба. Сизден суралычы, анан депутат катары, талап катары. Ооба. Мен айтып коеюн деген, ушу сөзүңүзгө айтып коеюн дегени, мындай да, биз азыр мисалы үчүн жарандар кайрылса, жаран кайрылган убакта кандай вопрос менен именно магазинде сатылып аткан продукция боюнча бизге кайрылса, биз эч неме кылбайбыз. Ошо сөзсүз түрдө барып текшеребиз да. Анан сиз ага айтып атпайсызбы? Телефон менен бул дагы бизге как считается кайрылып атат деген да. Ошон үчүн биз аны айтып атканыбызды. Сиз айтып атсыңыз да, жарандар кайрылса дедиңиз да. Мына сизге депутат катары кайрылып атабыз. Мен 19-беренени айттым. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол мыйзам бузуучулукту көрсөк, тиешелүү органдар кайрылабыз. Жарандардын атынан биз эл өкүлүбүз. Мына бул жерде үчөөбүз турабыз да. Көрдүңүздөр да туурабы? Муну эми эч ким четке кага албайбыз да. Ошону айтып атпаймын. Анысыңардай сизге кайрылып жатабыз да. Ушуну мына факт налицо турат. Ушул менен иш алып барсаңыз деп атабыз да. Рахмат. Так, урматтуу кадырдуу оңкул, сизге дагы суроо. Шаардык кеңештин төрагасы катары биз депутат катары көтөрүп маселени ушу жарандарыбызга ыңгайлуу шарт түзөлүү, бүгүнкү күндө кыйынчылык учурда ушундай болуп атат, кымбат болуп атат деп маселени көтөрүп келебиз. Анан өзүңүз да күбө болдуңуз. Кандай болду эми 30-апрелге салыштырмалуу бүгүн кандай экен? Ассаламу алейкум, урматтуу жарандар. Ооба, бул маселени сессияда Насрединович көтөрүп, биз кат менен кайрылып, ошол апрель айында антимонополиядан кызматкерлер келген. Шаардык мэрия менен биргеликте өзүм кошулуп, депутаттар отурумдар болуп бошобой калган себептен өзүм кошулуп чыгып, магазиндер кыдырганбыз. Ошондо азыркы биз кире элек магазиндердеги акыбал болчу, сендиктер коюлган эмес, просрочный товарлар көп эле. Азыр бүгүн кыдырганда ошондо кирген магазиндердин бардыгы эле оңолуп тур азырчы. Сендиктер коюлуп калыптыр, просрочныйлар жок келсе да. Эми анда дагы бир аз немелер бар, мүчүлүштөр. Анан биз баягы кире элек магазиндер ошолордо көбүрөөк экен азырчы. Просрочныйлардын өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Сендиктер коюлбагандар көп экен. Эми буюрса мындан ары дагы иштешебиз. Жакшы иш жылып атат. Бул натыйжасын берип жатат да. Анан жарандар сиздерге да кайрылуум. Сиздер да ушундай баалар коюлбаган болсо, сиздер да ошону талап кылсаңыздар. Чогуу Кара Көз шаарынын жарандар бардыгыбыз биргеликте талап кылсак, ошондой иш алдыга жылат деп ойлойм буюрса. Рахмат.
Гужамал Аттокуровна, сиз ишкер катары, шаардык кеңешинин депутаты катары, анан СОС комиссиянын төрайымы катары сиз айтсаңыз, сиз эмнени байкадыңыз? Өзүңүз ишкер катары мына просроченный эме товарларды алып чыктыңыз да? Сиз эмнени байкадыңыз? Анан эмне кылыш керек экен? Чечүү жолу кандай кылыш керек экен? Айтып бересизби? Эми албетте урматтуу жарандар, биз мына бүгүнкү мониторингде сиздердин азыр бүгүнкү күндө коюп жаткан талаптарыңыз чындап эле туура просрочныйларда бар экен, баасы жок турган товарларда бар экен. Биз ушуларды баарын байкап, дүкөндөрдө иштеген эмелерге, албетте кызматкерлерге эскертүү бердик. Ушул жагыңарды оңдогула дедик. Мына просрочканы да эме кылдык. Бирок мындай урматтуу жарандар, мындай экен да, мыйзам чегинде баягы ишкерликке баягы колдоо көрсөтөбүз деп эле көп антимонополиянын дагы, санэпидемстанциянын дагы көп укуктары чектелип калыптыр да. Бакыт Насырдинович, сиз өзүңүз буга күбө болуп атасыз. Эми Кудай кааласа биз мына Бакыт Насырдинович менен, шаардык кеңештин депутаттары менен, төрага менен дагы мындан кийин өзүбүзчө да сүйлөшүп, ушу жогорку кеңешке кайрылуу жасасак окшойт. Жарандардын ушу тамак аш коопсуздугу боюнча Бакыт Насырдинович, биз коопсуздукту сакташ үчүн мына азыр эле келсеңиз, мына ушул жерде эле мына карайлы да, мына караңыз. Эч кандай коопсуздук жок да. Мен ушул жерде жанатан бери карап атам да, мына эч кандай бир тазалык жок, эч нерсе жок мына. Эч нерсе жок. Эч кандай санэпидемстанциянын талабына жооп бербейт да. Ушул мыйзамдын эмеси, ушулардын баардыгын мыйзамдын жолуна салганга, бизге мыйзамга өзгөртүү керек да, Бакыт Насырдинович. Урматтуу бүгүнкү мына комиссиянын мүчөлөрү да, мен эмнени байкадым да? Мен эмнени байкадым да? Сиздерге айтып берейин да. Бүгүнкү баада аткаруу бийлиги ушул ишкерлер менен иштеш керек экенди түшүндүм. Мыйзам жок да. Эмне үчүн көтөрүп атасың мындай деген мыйзам жок экен. Бул 20% көтөрүлүп 1 ай ошончо тура турган болсо, мыйзамга ылайык. Өкмөткө кат жөнөтүш керек экен, экономика министрлигине турабы? Монополиянын мынакей башчысы айтып атат, областтын башчысы. Жергиликтүү бийлик кайрылыш керек экен. 1 ай бою көтөрүлүп турган болсо. Мына кече сиз билесиз, пандемия учурунда да 2020 ушул маселелерди дайыма көтөрүп келчик да. Ушу дайыма ушуну айтып, монополияга жазып, монополияда бүгүнкү күндө полномочия жок экен да, штраф салуу, же болбосо мындай тартипке чакыруу. Түшүндүрүү иштерин гана жүргүзө алат экен. Азыр түшүндүрүү гана иштерин жүргүздүк. Мына кече сиз дагы түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп атасыз. Бирок сиз жана жарандар кайрылса дедиңиз, мына бүгүн сиз жарандардын атынан кайрылып атабыз сизге. Ушуну иретке келтирип, мына бүгүн эртеңден баштап толук иретке келтиришиңиз керек экен. Биз кадырлуу Оңкуш, аптекалар боюнча дагы жөнөтүшүбүз керек экен. Аптекалардын дагы дарылардын просроченыларын, жанагы нерселерди биз жөнөтүшүбүз керек экен. Мындан бөлөк, жогоруда Гужамал Аттокуровна айткандай, жогорку кеңешке булардын полномочиясын көбөйтүш керек экен. Булар түшүндүрүү гана иштерин жүргүзөт экен да. Булар эч ким келбейт. Ишкерлерди колдойбуз дегени менен буларды укук берип атабыз, бирок милдеттерин кошо кыла турган кылышыбыз керек экен да. Текшерип туруш керек экен да. Карательный орган болбош керек, бирок мыйзам бузуучулук болсо жоопкерчилигин караш керек экен. Туурабы? Эрулан Кокулов деген депутат ошол маселелерди көтөрүп мыйзам жазса жакшы болмок экен да. Мына буларды азыр колу буту кыскаргандай эле экен да. Мен ошону байкадым. Урматтуу достор, сиздер менен көз эле калыптыр Бакыт Насырдинович. Колу буту жок экен да мыйзам чегинде. Только Көзү да бурдап атпайбы? жок, өзүңүздөр көрөт экен, бирок башка кыймыл аракет жасалбайт экенсиз. ооба, урматтуу достор, ушу менен биз жыйынтыктайбыз. Бөлүшүп коюңуздар. Мынакей өзүбүздүн бүгүн мына ушул күнгө чейин күтүп турганбыз. Антимонополиянын бөлүм башчысы областта, Жалал областындагы Фархат мырза келиптир. Мына ушуну күтүп отурганбыз. Келди, мына бүгүн ушу чыгып көрүп койдук, мониторинг жүргүздүк.
Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Дагы кийин дагы жүргүзүп турабыз. Бул иш жөн калбайт. Мен сиздерге өткөрүп бердик. Шаардык кеңештин төрагасы катары Гүлжамал Аттокунна, сиз соц комиссиянын төрайымы катары сизге өткөрүп бердик. Сиздер мындан ары ишти алып барыңыздар. Прямой эфир кылып өзүңүздөр деле ишти кылып берсеңиздер болот. Чоң рахмат. Мейлиңиздер, жакшы туруңуздар анда. Рахмат.